бүгүнкү биздин Ишен Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетинде өтүп аткан иш-чарабыз бул Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналып атат. Бул биздин негизги максатыбыз эми Чыңгыз Айтматовдун дагы чыгармаларын мындан муунга калтыруу. Биз мисалы үчүн ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен чоңойгонбуз, мектепте окуганбыз. Биздин эми максатыбыз, биздин милдетибиз кийинки муунга калтырып кетиш керек. Анын баскан жолун, жазган чыгармаларын, кыргызды ааламга тааныткан Чыңгыз Айтматов экени баарыбызга белгилүү. Ушул бүгүнкү күнгө чейин анын жазган чыгармалары актуалдуу, өзгөчө жанагы ата мекенди сүйгө болгон, жанагы улуу ата мекендик согуш учурундагы жазган чыгармалары. Анан биздин студенттер арасында дагы биз конкурстарды өткөзгөнбүз. Дагы өтүп атат. Бул бир эле 95 жылдыгына эмес, бул байма-бай жылда өтүп турат да. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы бул биз үчүн чоң маанилүү дата, маанилүү маараке. Ошого карата биздин Арабаев университети ушундай жакшылык иш-чара кылып, Россиядан чакырып, чет өлкөдөн чакырып окумуштууларды. Дагы бир жолу Айтматовдун ким экендигин, эмне деген инсан болгондугун, анын биздин улуттук маданият үчүн кандай мааниси, кандай орду бар экенин дагы бир сырадан, сыдыргыдан өткөрүп чыгыш бул өз албетте абдан маанилүү, керектүү иш. Эми Айтматов деген бул түбөлүктүүлүк, өлбөстүк деген сөз. Бул Айтматов деген бул бир тарыхта кээде гана жарыла турган бир инсандардын бири экенин азыр көрүп отурабыз. Чекебиз бизден узап кеткенде азыр канча жыл болду? Бери жабыр 20 жыл жакындап баратат. Ошого карабастан Айтматов биздин кыргыз маданиятынын туу чокуларынын бири экендиги көрүнүп атат, азыр көрүп отурабыз. Айтматовдун чыгармачылыгынын инсан катары бул кишинин тереңдиги, бийиктиги азыр ого бетер ачылып, биз ошону түшүнүп баратабыз. Демек, Айтматовду изилдөө, Айтматовду мындай айтканда ой элегинен өткөрүү, анын философиясын, анын маданий көркөмдүк жетишкендиктерин аңдап таануу бул биздин айрыкча мына жаш муундардын, өсүп келаткан жаштардын чоң бир милдети, вазифасы болуп деп ойлойм. Айтматов был интересен именно словом, которое он придумал. Манкурт, человек без памяти, существо страшное. И то, что Айтматов сказал, что мы должны помнить себя, помнить семью, наши ценности, это очень важно. Поэтому я очень рада, что я приехала в Кыргызстан, в университет Арабаева. И вот я считаю, что такая интеграция вузов, обсуждение творчества дает надежду для развития взаимных отношений и, главное, развития нас как людей и человеческих ценностей. Айтматов адамзаттын дүйнөнүн интегратору десек жаңылышпайбыз. Ал киши ушул багытта активдүү иштеген. Расул Гамзатовдун айтканы бар. Айтматов жарым-жартылай Европалык, жарым-жартылай азиат. Буга кандай дейсиз дегенде, Айтматов анысы да, мунусу дагы мен үчүн чындык. Мага туура келет. Чингиз Айтматов умел улавливать новые тенденции в жизни народа и отражать их, и он видел, что потенциально такие характеры возникают, и он запечатлел это, и более того, благодаря его повести такие характеры стали возникать и развиваться в кыргызской культуре и литературе.